Саламатсыздарбы достор, сиздер менен Аку. Мен бүгүн чачырап тура турган сонун плов жасайм. Мен мастер эмесмин плов боюнча, бирок колуман келишинче аракет кылам. 1 килограмм күрүчкө 1 килограмм сайвиз, 200 грамм пияз, ошондой эле өзүңүз каалаган количестводо эте аласыздар. Мен атайын мерный кружка сатып алдым. Бул жерде ровно килограмм күрүчкө 2 литр суу кетет. Если күрүчтү чылап койсоңуздар, анда 1 килограммга 1 литр суу кетет. Бул обычный рюмка, мындай рюмка баарында бар. Атайын ушундай рюмка менен чынеп коюп атам. Ошондо 150 миллиграмм болду май. Мындай карап турганда май көп көрүнөт, бирок бышкандан кийин краснодарский күрүч, меники обычный эле краснодарский күрүч майды сонун эле кабыл алат экен. Мен дайыма лазерди бышырып көнүп калгам. Ошого карабай атайын бүгүн сиздер үчүн краснодарский бышырдым. Лазер күрүчү кымбат болгондуктан краснодарский доступный ценада 60 эле сом турса керек бардык жерде. Майга бир аз туз салып алып туруп, анан пиязды салабыз. Любой тамакты баштаганда достор, туз бир аз салып алсаңыз майга жабышпай куурулат. Ар бир нерсени эринбестен кызартып кууруңуздар. Күрүчтүн өңү сиздер кандай куурусаңыздар, ошого карап өң алат. Если жакшылап куурусаңыздар, анда кызыл болуп, мындай сонун цвет алат. Если чалабыла эле кууруп суу куюп ийсеңиз, анда күрүчүңүз аппак болуп калат. Меники тооктун эти, если уйдун же койдун этин колдонсоңуздар, анда бир аз суу куюп, крышкасын жаап 5-10 минутка дымдап коебуз. Тооктун эти ары бери эле бышып калат, ошондуктан мен сайызды салып кууруй берем. Сайыз кууруп бүткөн соң, приправа для плова деген бар, ошону салам. Достор, мен Омеганыкын сунуштайт элем. Бул реклама эмес, жөн эле сунуштоо. Омеганыкында пловго ыңгайлуу. Мен 2-3 фирманыкын колдонуп көрдүм, бирок ушу татымалдыкын тандадым. Омеганыкын тандадым дедим го. Татымалдыкы мага көп жаккан жок. Мен ысык суу куям. Казанга көпкө от жагып кыйналбаш үчүн кайнак эле суу куюп ийем, бирок ошого карабай 20 минуттай кайнатам. Туз да алабыз. Тузду мен количествосын айта албайм. Өзүңүздөр ыңгайлап салыңыздар. Крышкасын жаап, 1,5 сааттай кайнады меники. 1,5 сааттан кийин отту, менде ичинде 2-3 эле отун калды. Кичинекей отундар болчу. Ошол отун калгандан кийин күрүч салдым. Ал отум ашып кетсе 5 минут кайнайт. Андан 5 мүнөттөн кийин ысык эле чогун берип турат. Күрүчтү ушинтип эле түздөп коебуз, аралаштырып, күрүчтү эзгенин кереги жок. 1,5 саат эмес, 15 же 20 минуттай күрүч ичине кайнап пышыш керек. Кайнап пышкандан кийин суусун баарын солуктуруп алгандан кийин ушинтип бир жерге уйуйбуз. Чеснокту жакшылап жууп, сыртындагы эмелеринен бир аз сыйрып алып туруп, ортосуна ушинтип салып туруп, анан жаап коебуз. Чеснок сонун даамын берет, достор. Чеснок жакпаган адам деле салса болот, анткени бул башкача даамды берет чеснок. Достор, мени инстаграмыма катталып кетиңиздер. Ссылкасын описанияга калтырганга аракет кылам. Калтыра албасам, Акуля 99 деп кирип көрсөңүздөр болот. Капкагын жаап 1,5 саатка калтырабыз. 1,5 сааттан кийин
салып элдерибизге бере беребиз. Сонун мындай рассыпчатый күрүч болот, орусча айтканда. Чачырап турган, меники ысык болгондуктан бири бирине жабышып мындай ушундай көрүнүп атат. Мен такыр аралаштырган жокмун. Күрүч жазаңыздар, менин рецептимди жасап көрүңүздөр. Саламатта болуңуздар. Кийинки видеомду күтүңүздөр. Каналыман алыстабаңыздар.